Assalamu alaikum dostlar. Аттын бир бутун бөгөнөктөп койдум. Бөгөнөктөгөн көргөн адам эмне себептен мындай кылып койду деп суроо туулбай койбойт. Мындай кылган себеби бул аттын кол түшкөн ушундай токтот тургун, токтот. Аттын колун түшкөндө ушундай кылып коет. Бул кол эмне себептен түшөт? Кунан кезинде ылдыйыштарда минип койгондо же болбосо эгер алдыраак болуп, могул эки далдын ортосунда могул жерди басып койгондо түшөт кол. Ошон үчүн кунандарды ылдыйыштардан минбей эле жетелеп түшкүлө. Кол түшкөн өз убагында билгенде муну далдын эки жагын бычак менен кесип, табылга өткөрүп билген адамдар неме кылат? Тарамышты кесет дагы далиге тартырып, топчулап коет табылган уштап туруп. Анан бул жакта билген адамдар жок бизде. Билген адамдар болсо менен байланышып койсо жакшы болот. Андай кылганга уже бул ат кеч болуп калды да. Эки асыят. Жаш кезинде өз убагында кылыш керек аны билгенде. Билген адамдар эле жок азыркы учурда. Андан башка вариант ушул. Колу түшкөн буту бул жагы менен көп мүдүрүлөт, мүдүрдүк болуп калат да. Ама сол колун мондай кылып бөгөнөктөп коет. Бөгөнөп койгону үч буттап басып, аркы колун менен баягы ооруган колуна күч келиш керек да. Ооруган колуна күч келип, могу дал ажырап сигнал барат могу мээге. Ооруган кол аркылуу. Ушундай болуп сигнал барып, андан кийин көбүрөөк бастырыш керек. 4 саат, 5 саат көбөйтүш керек, басыктырып, терлетип. Андан кийин бул ат өзүнө келет. Башка вариант ушул.